4-10 мүнөт вакыт берилет. Ким биринчи салым салса, ошол тарап жеңүүчү аталат дагы беттешке чек коюлат. Андыктан 10 мүнөткө жетпеген убакытта деле бул беттеш бүтүп калышы мүмкүн. А бирок мындай оюндан кийин менимче Булиттер сериясын көрсөк, анда эч кандай арманыбыз болмогон эмес. Менимче бардык күйөрмандар, нейтралдуу күйөрмандар деле, ынтымак деле дагы ушул Булиттер сериясын күткөн чыгат. 15.000 Ким билет? күйөрмандан ашык. Акыркы жолу Булиттер сериясы ушундай президенттин кубогунда болсо керек, жаңы болбасам. Достук ынтымак. Анда Эмирлан Жеңишбеков Булиттер сериясында киргизе албай калып ынтымак жеңиштирип кеткен. Эсиңерде болсо, Кукулуна толуп оюн көрсөтүп аткан эки команда. бул жолу кайрадан Булиттер сериясына кезек келеби же жок? 10 мүнөт убакыт бар. Андыктан өтө көп бул убакыт Булиттер сериясына жетпей калышыбыз толук мүмкүн. Алгачкы 1 мүнөт артта калды. Жекеме жеке кайрадан. Эгер ынтымак командасы утса, бир аргымак дейсилерге, бир аргымак. Ой, Куанта караңыздарчы, кайрадан ийгиликтүү. Куанта кайрадан ийгиликтүү жана Норус Ратбекулу эмнеге кетип калды? Норус Ратбекулу эмнеге кетип калды? Куанта жана чемпиондук салым! Достук командасы чемпион! Достук командасы чемпион! Урматтуу көрөрмандар, эң мыкты оюнчу Месило Аземин күтпөй эле Кубаныч Султан уулу деп айта берсек болот. Норус Ратбекулу эмне кылды? Норус Ратбекулу эмне кылды? Урматтуу көрөрмандар, каяка кетип калдың? Кубаныч Султан уулу Достук командасына чемпиондукту алып келип берди. Достук